Эмне жүйө менен бул жак мыйзамсыз деп табылды? Анда биз курмак эмеспиз да. Ага сиздер кура элек болсоңор, Анда кура элек болчубуз да, майда. Биз июнда баштап курдук. Иши илгерилешпеген ишкерлердин арманы жөнүндө. Топ турат, азыр снос кылабыз деп атат. Ал жака мен $1 миллион коротконбуз дейт. 30%га ынабайт го, 40%-ин бересиздер го. Өзүбүз бир шот айтабыз, ошого которосуңар деп. Акимди мына мен каматтым дейт. Мен арыз жазып мен каматтым дейт. Аларгачы биз на встречу пойдем. Жумагазиевдин эмеси дагы бар бизде. Жанкы мыйзам талаасын алып келип кайра ишке бергиле дегенчи. Бир сайда болгондон кийин бардыгы бир мыйзамдын алдында болушу керек болчу. Мамлекеттеги ар бир ишкана болобу, же завод болобу, бардык тийиштүү органдардан макулдугун алып, анан гана иш жүргүзө алат. Же болбосо ушундай болуп салынат. Бул сайдын ичинде турган кум шагыл чыгаруучу завод $1 миллион курулду деп жатышат. Бирок бүгүнкү күндө иши токтоп турат. Убагында тийиштүү органдардын бардыгы башта айткандай уруксат кагазын берген. Бирок кийин эле кандайдыр бир себептерден улам бул мыйзамсыз туура эмес курулган деген жүйө менен иши токтоп турат. Бул үчүн райондун акими дагы камакка алынган. Ал эми азыркы учурда ошол кездеги укук коргоо органдарынын басымынан улам бул иш жабылып калган дешет. Алдыңкы мүнөттөрдө биз сиздерге мамлекеттик кызматта иштеп туруп, бирок ишкерлерди канчалык укук коргоо органдарынын айрым кызматкерлери кысканы тууралуу айтып беребиз. Иши илгерилешпеген ишкерлердин арманы жөнүндө. Жанагы бул жака $1 миллион короттум. Убагында мени басым кысым кылып, баягы жаптырып салышкан деп ишкер чалды эле азыр. Өзүнө жолуп, эмне болгон, кандай болгон сурайбыз. Телефонду өткөндө слышкан айтып атпасыз беле? $1 миллион кандай эмеспи? Бул жерби? 1 миллион 150 миң. Качан курдуңуз эле? Жазында. Уруксат кагаздар барбы? Бар. Бар. Көрсөтө аласыз. Анан биякта эмненин ном менен анан жаап болот? Качан жаап? Бул мындай болуп атат да. Биз деген мени деген инвестор катары ушул жака келип куруп бер, анан айылган эмесин баягы дотацияны чыгарыш үчүн канча бир процентин төгүп бер, 10% деп чакырышкан да. Ким? Бир балдар. Анан келип мен ошондо келгенде булар акимге алып киришти мени. Кирип Акимият чакырып атпайсыз? Алар да акимият чакырып атат. Алар мени чакырып атышат. Анан келип аким менен жолугуп. Ошол кезде ким менен? Руслан Тагаев болчу да. Андан кийин бул жакта собрание болгон. 2 собрание келип катышканмын. Ошо собраниядагы видеолор бүт бардыгы бар. Алар эл менен жолугуш. Кандай болду элдин маанайы? Мисалга алар өздөрүнүн требованияларын айткан, мындай кыласыңар, айылга мындай жардам бересиңер деп. Каршы болду? Каршылар болгон эмес. Ал убакта болгон эмес вообще. Бир да каршы адам көргөн эмесмин. Видеодон эле көрөсүңөр жаңы собраниянын эмесин. Бир адам каршы болгон көргөн жок. Силер келишим боюнча айыл өкмөткө дотацияны чыгарыш үчүн канча каражат бөлүп иштедиңиздер эле же кандай шарттар пайдадан мунун баягы мощностун эсептеп чыгышты да аларча. Ушудан пайдадан түшкөн баскан төшпөшпөйлү. Пайданын 10%-ин ушу местныйларга бере турган болгонбуз да. Айыл өкмөткө. Көбүрөөк каналдерди көрдүңүз анан бул лист эмне койдуңуз? Өзү негизи деген бул обязательно болуш керек. Стандартта. Стандарт болуш керек. Канчадан ашпаш керек курс мисалы? Эми машиналардын грузоподъемностуна карайт негизи. Бул деген биздин канчасын чыгарып сатып атабыз, бул канча болуш керек. Жанагы сиздер элге 10% бермек эмеспи? Ошо так болот деген үчүн да. Элдерден бир киши бул жерге коюлмак. Алар отуруп, алар дагы бул вести карап туруш керек да. Болбосо кийин баягындай неме чыгышы мүмкүн да. Мынча тонна саттыңар анан биз билген жокпуз деп. Ошон үчүн бүт нерсе Сиздер жашырып атасыңар, аз эле акча чыкты деп койдуңар деп, ошон үчүн так болуш үчүн ушу карызлардан берип барын койгонбуз. Садикти оңдоп бергиле, тетиги мектепти оңдоп бергиле, тиякта бала бакчаларды оңдоп бергиле, бир спорт зал салып бергиле деп ушундай. Сунуш болгон. Макул болоңар? Сунуш эмес, бу требование болгон. Талаптар болгон. Уже биз кургандан кийин эл изучий кылып чыкты да, баягы 4 адам. Куруп эртең жумушка иштейбиз деген күнү мынакей бир күндүк жумуш болду. Ушуну жумушка киргизгенде булар изучий кылды. Бир күндүк жумуш бе? Бир эле күндүк жумуш болду. Эмне жүйө менен бул жак мыйзамсыз деп табылды?
айыл өкмөттөн жаңкы депутаттардын, местный депутаттардын немеси менен бул жерде бир эле Шамшы деген айыл эмес да, бул жерде, по-моему, 11 айыл. 2000 неме бар да. Ушулардын баардыгы собрание болуп, макул болуп, токтом чыгарып берип, ал токтомду биз акимге алып барып берип, аким ошонун негизинде зам акимдин комиссиясы бар экен өзүнүн. Ошонун негизинде бизге свидетельство чыгарып берген. Бирге областной МЧСтин кереги жок экен, районный МЧС өзү эле чечет экен. Районный МЧС, жер адиси, архитектура, госрегистр баары биригип бизге уруксат кагазын берген. Бизде бар. Андан кийин биз ошонун негизинде, ошо свидетельствонун негизинде биз салып баштадык да. Берге лицензия берилбейт, свидетельство эле, потому что бир 2 километр казылат. Ошону бияк сай тазалоо эле коебуз. Сай тазалоо эле, бул механический болот да. Биз курдук, кургучакта эч ким эчтеке дебеди, унчукпады, куруп бүттүк. Сентябрда президент Токмокко келбедиби жаңкы бир немелер боюнча? Ачылыштар боюнча. Ошол күнү ызычуу болуп атат да. Биз дагы ошол күнү жумушка кирип калыппыз как раз. Аким ошо ачылыш кылганда ушу губернатор немелер келет. Келип көрөбүз деп атышкан болчу. Акайса биякта уже башка план менен адамдар күтүп турган экен да. Келген күнү ызычуу кылышты, ошо менен жапты бул жерди. Жумагазиев бирден комиссия түздү. Комиссия түзүп анан бул жакты иликтеп башташты. Эмне себептен неме болгонунчу, ызычуу болуп атканын изилдеп чыгып, ал комиссия Жумагазиевдин немеси дагы бар бизде, жаңкы мыйзам талаасын алып келип кайра ишке бергиле дегенчи. Анысы дагы бар. Комиссиянын корутундусубу? Корутундусу бар комиссиянын. Анан биз ошондо сентябрда билип атабыз, бул жердин жаңкы свидетельство немеде жок болгон экен, майда. 27-майда жокко чыгарышкан экен. Ошондо эле ошону айтып койсо, жокко чыгарган. Анда биз курмак эмеспиз да. Ага сиздер кура элек болсуңар, э? Анда кура элек болчубуз да, майда. Биз июнда баштап курдук. Кандай болуп калды? Ошону түшүнбөй атабыз. Ошондо ойнотуп койду. Баягы күнү деген зам аким чакырып атат. Мен зам акимге келсем, зам аким айтып атат да. Биз аким экөөбүздүн конфликтибиз бар эле дейт. Мен дейт, мен каматтым дейт да. Акимди мына мен каматтым дейт. Мен арыз жазып, мен каматтым дейт. Курулган чаган завод боюнча Чүй районунун акими камакка алынган соң ишкерлер да суракка чакырылган. Анда заводдон түшкөн пайданын 40%-ын атайын эсепке салсаңар иштөөгө уруксат берилет деген сыяктуу сөздөр болгондугу айтылат. Ушу жылдын этегинде, 25-жылдын этегинде, ноябрдын этеги, декабрдын баштарында акимди ошо мыйзамсыз өзүнүн кызыкчылыгына, буларга, инвесторлорго немеге уруксат берген кызыкчылыгын, ушулардын кызыкчылыгын коргогон деген негизде, жүйөсүз эле негизде камап, ошондон бизди дагы суракка чакырат. Чүй ГКМбин башкармалыгына чакырып, областтык Чүй ГКМнин башкармасына алып, Бакыт Токтоналиев деген тергөөчүгө кирип, мен 2 жолу сурак берип чыктым. Биринчисинде болгондой ушул документтердин баардыгын көрсөттүк. Анан ошо биринчи күнү киргенибизде ушундай деп айттым эми. Эми биз деген ушундай аябай чарчадык. Ушу документтердин баарын топтосок, эми бул жагынан коопсуздук комитетинен буттосуулар болуп атат. Ушунун немесинде бизге же өкмөткө өткөрүп бергиле, бир 30%-ин өкмөткө алып, кайра биздин ошо инвесторлорго уят болуп атабыз, ошону инвесторлор иштесин. Биз ошол 30%-ин берип анан кетирген чыгымдарыбызга бир 20% бизге жетет десек, жок, 30%га ыныбайтко 40%-ин бересиздер го, өзүбүз бир шот айтабыз, ошого которосуңар деп. Эми ошол мыйзамдашуу үчүн өкмөттүн өзүнүн УКМКнын атайын шоту бар, ошого которосуңар, же ошондой кылып күн ынаса аны дагы 30% ынабайтко 40% ынаса деп ошентип койду. Ошол бойдон мен ал тергөөчү менен дагы байланыш алганым жок, немете алганым жок. Жооп бербеди эч кандай. Ошол мамлекетке түшүш керек, жок, мамлекетке түшүрүш керек. Ошол жана силер өзүңөр келип эле казып алып мамлекетке эч кандай пайда болбой атат. Анда мамлекетке 30%-ын алгыла десек, жок, 30%ге көмбөйт го, 40% негизинде ошол өзүбүз атайын эсеп беребиз, ошого саласыңар дегендей сөз кылды. Бирок комитет УКМКнын шотун айтабы же айтышкан жок, ал тууралуу сөз бүткөн жок, ошол бойдон мен жолуга албай калдым.
ошол ишибиз ошол ушул бойдон токтоп турат. Эми бизге кызым деле болгон жок, просто ошо жумушубузду иштетпей эле акимди камап, бирок акимибиз деле чыгарды, эч кандай неме жок деп айтышыптыр. Кайра өздөрү эч кандай биз туура эмес маалымат угуп алып эле ошону менен киргизип алыппыз деп акимден да чыгып атканда кечирим сурап чыгарган имиш. Ошол жаңы жылдан январдан кийин чыкты. Ошол бойдон бизде эч кандай маалымат болгон жок. Анан ушул жумуш башталганда эле жана акимибизди киргизип камап койгон күндөн баштап эле ошол биздин неменен Чүй районунун акимин ошол күндөн жаңы келген мо Осмонов Азамат деген губернатор келген экен. Ошого барып мен өзүмдүн немеми таштап кеттим эле, арызымды, бизди кабыл алып, документтерибизди карап, баштагы буга чейинки сизге чейинки губернатордун дагы чыгарган чечимдерин бир сара карап, бир тараптуу эле чечим чыгара бербей бизди кабыл алып коюңуз деп арыз жазсам, күнү бүгүнкүгө чейин эч кандай жооп болгон жок, эч кандай неме болгон жок. Ушуга бир губернатордун кабыл алып коюусуна жардам беришиңизди суранабыз. Өзгөчө кырдаалдар министри Урматбек Шамырканов ишкерлерге бут тосуу болбой тургандыгын айтты. Бирок кум шагыл иштетүүчү кичи заводдор көптөгөн талаптарга жооп бербегенин дагы кошумчалады. Айрым ишкерлер кайрылып айтуусунда мындай болуп жатат да. Суунун нугундагы кум шагылды биз тазалап, анын үстүндө ошо айыл өкмөткө дагы, мамлекетке дагы акчасын төлөп, андан тышкары ошо МЧС жасай турган, алар ооракерчилигин тарта турган жерлерди бизге көрсөтүп берсе, биз ошол аймактардан кум шагылын алып, өздөрү норма бекитип берсе, анан биз ошонун улам бул жакка да пайда кылып, өзүбүз дагы пайда табат элек деген бир сунуштарын бир интернетке жазыптыр буга келгенге чейин. Силер могу жерден эле уруксат берип койсоңор, биз монча метрди, биз монча метр аралыкты биз бекитип салабыз дейт да. Бекители десек, же ташый турган оор жүк ташуучу автоунаасы жок. Же бекители деп проект жасап келгиле десек, же проектиси жок да, күтөсүң да. Мен айтып атам, мына беттерине деле айтам, или бойдун кимиси болбосун. Эгерде сиз айткандай талаптарга жооп берсечи ал? Жооп берсе, пожалуйста. Маселе жок, Эч маселе жок. Даже мына биз навстречу аларгачы биз навстречу пойдем. Түшүнүктүү. Анда мындай. Ошол жакта бир ишкер өзүнүн жумушу менен тааныштырып айтып атат. Бизге райондук администрация уруксатын баардыгын берди эле. Биз ал жумуштарды жасап жаттык элек. Анан баардык документтер колубузга тийгенден кийин биз ошол заводду суунун нугунан алыс кылып, элден айыл жайгашкан жерден алыс кылып 400 метр, тиги жагы 300 метр дейт жайгаштырдык. Андан дагы чаң болбосун деп ал аппараттарын орноттук дейт. Деги таразадан бери коюптур, жол талкаланбасын, анын үстүндө баягы айылга 10% биз төлөп беребиз дегенден кийин тапкан пайда бүт бир электрондуу болуп, анан салык дагы жашырылбасын деп таразадан бери орноттур. Баардык нормага, талапка документтерин момчалык көрсөтүп айтат. Анан бирок кандайдыр бир өңүттөрдөн улам жумушубуз токтоп турат, азыр снос кылабыз деп атат. Ал жака мен $1 миллион коротконбуз дейт. Разрешение алып же бирөө обещать этип койгон. Алып барып заводун коюп алган. Мен чечип берем деп койгон. Анан алар келип чечпей калды. Ошентип анан ортодо жанареки ушундай ишкерлер страдайт да. Башта айткандай эле бир эле сайдын ичинде бир нече таш кум чыгаруучу ушундай заводдор курулган. Бирок эмнегедир алардын башкалары иштечүлөр иштеп жатат, эч маселеси болбой эле, бирок бирөөнү эле мыйзам иштеп калгандай. Бир сайда болгондон кийин баардыгы бир мыйзамдын алдында болушу керек болчу. Бул ушул дагы балким тийиштүү жактары менен жакшы сүйлөшүп, алакалашып, бир мамиледе болсоң, балким сага бир мыйзамдын башка эшиктери ачылабы дегенди туюндурат экен.